Ошондон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Иза аззамат уммати дуния", менин үммөтүм качанда дүйнөнү мактап, азаматтап, даңктап, даңазалап баштаганда, анда нузиат минха хайбатул ислам, анда үммөттүн жүрөгүнөн исламдын, диндин кадыр баркы жүрөктөн чыгып кетет дейт. Качан дүйнө деп кала турган болсок, акыретти сүйлөбөй, акыретке умтулбай кала турган болсок, пайгамбар алейхиссалам айткан, диндин кадыр баркы адамдан чыга баштайт. Диндин өкүмүн бузуу эчтеке болбой калат. Качан дүйнөнү максат кылып сиз менен биз кадам кое турган болсок. Вайда таракатил амра бил ма'руф ва нахи анил мункар, хуримат баракатул вахи. Качанда жакшылыкка чакыруу, жамандыктан кайтарууну таштап койсо, вахинин берекетинен куру калат. Вахинин дегенин Алла тараптан түшкөн аян, Кур'ан жана хадистин түшүнүгү аркылуу жашоого бир жакшылык алуу берекеттен куру калат. Үйлөрдө канча деген Кур'андар бар. Ал эмес чөнтөгүңүздү ачсаңыз эле канча деген дини маалыматтар бар. Бирок адамдын жашоосунда ал маалыматтардын 1% дагы жок. Эмне үчүн угуп атат, котормосу менен, бирок жашоого келбейт эт. Эмне үчүн? Жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарууну таштап койсоңор, ушул вахинин, аяндын берекесинен силер куру каласыңар дейт. Болбосо пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын заманасында Кур'ан нусха болуп, китеп катарында бир китеп болуп чогулган бир дагы Кур'ан жок болчу. Бирок Кур'андын ар бир аяты, ал эле эмес ар бир чекитинин максаты, талабы ар бир мусулмандын, сахаба эркек аялдардын жашоосунда бар эле да. Алар Кур'ан үчүн аяттын алдында алар вакафан өтө ага амал кылган адамдар эле. Алланын өкүмү түшү менен дары 100% амал кылат эле. Hazreti Umar радиаллаху анху кандай чечкиндүү, өтө өзүнүн оюн бербеген адам болгон. Бирок Кур'ан аяты айтылганда болду, анын каалоосу жок эле да. Аллахтын каалоосунун алдына лаббайк деп кол көтөрөт болчу. Эмне үчүн? Качан жакшылыкка чакырылып, жамандыктан кайтаруу боло турган болсо, вахинин берекети болот. Жакшыны жакшы деп, жаманды жаман деп, түз айтып, бири-бирибизге ошондой жакшылыкты каалоо чөйрөсү тура турган болсо, адам баласы Кур'ан менен хадистин түшүнүгүнө түз терең жетүүгө ички дүйнөдө адамга бир жөндөм коюлат. Адам Кур'ан хадисти түшүнүп баштайт экен да. Ва иза тасабат уммати сaqatat min aynillah. Алеми качанда менин үммөтүм, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, бири-бири менен урушуп баштаса, тасаббат дегени тил менен, кол менен эмес, курал менен эмес, тил менен качанда бири-бири менен урушушуп, айтышып баштаса, сaqatat min aynillah, Аллахтын рахмат көз карашынын алдынан түшүп калат. Алланын рахматы ал коомго жок, ал элге жок. Бири-бири менен тирешип, бири-бири менен тилдешип, бири-бири менен айтышып, аркасынын жамандап, каралап жаткан адамдар менен Аллах Тааланын рахматы болбойт экен да. Ошондуктан урматтуу туугандар, адам баласынын ички дүйнөдөгү акыйда, денедеги амал, мына ушул экөө бириксе анан дин деп айтылат.